Ассаламу алейкум, урматтуу интернет колдонуучулар, жалпы кыргызстандыктар, ютубтагы көрөрмандар. Сиздер көрүп турган экрандагы мына ушул үйдүн пайдубалына канча чыгым кеткени боюнча мен бүгүн сиздерге маалымат бермекчимин. Сиздер үчүн пайдалуу кеңеш, үй курам дегендер үчүн кулагына күмүш сырга. Быйылкы баалар боюнча дагы бир аз маалыматка ээ болосуздар. Ага чейин мен бул үйдүн долбоору боюнча бир аз түшүндүрүп берип кетейин. Бул көчө жагында, жол жактагы эң чоң бөлмө бул ашкана. Ашкананын бул тарабы мына ушул тамак жасай турган жагы болот, эми төр жагы тамак жей турган жери болот. Бул жерде болсо уктоочу бөлмө. Уктоочу бөлмөнүн узун турасы 3,5 4. Ал эми ашкананыкы болсо 8,30 3,5. А бул болсо коридор. Көрүп турганыңыздардай узундугу 3,40, турасы 1,5. А бул болсо саныжел. Тагыраагы мына ушул бөлмө ортодон бөлүнөт дагы, бул жагына аристон коюлуп жуунуучу бөлмө болот. Эми бул жагына меш коюлуп от жагуучу бөлмө. Паровой отоплениянын печкасы мына ушул жерде болот, орусча айтканда. Мына ушундай үйдүн жалпы узун турасы 8ге 8,70. Бөлмөлөрдүн узун турасы боюнча айта кеттим. 8,20га 3,5. Ашкананыкы ал эми бул бөлмө болсо 3,5га 4 уктоочу бөлмө, коридор 3,40га 1,5. Саныжел болсо 2ге 3,40, 2,10га 3,40. Бирок бул ортодон бөлүнөт. Ал эми пайдубалдын бийиктиги, эми мен мурунку эски мончону бузуп ордуна кургандыктан кээ бир жери 2, кээ бир жери башкача. Негизги орточо бийиктик 1 метр 30 сантиметрди түзөт. Бийиктиги 1,30, мындайча айтканда. Мына ушундай. Эмесе алдыда чыгымдар боюнча кеңири сөз кылабыз. Сиздер видеодо көргөн пайдубалдын чыгымдары боюнча айта кетсек, арматура российский 12 размердеги 210 метр кеткен, метр 68 сомдон 14.280 сом, 600 сомдук хамыт. Цемент 5 тонна 7 сом 40 тыйындан 37.000 сом. Шагыл 3 камаз 7.000 сомдон 21.000 сом. Жарым камаз шагыл ашкан. Таш 1 камаз 10.000 сом. Жалпы курулуш каражаттарына кеткен чыгым 82.880 сомду түзөт. Ал эми жыгач апалука 105 метр кеткен, мешалка араба бардыгы биригип 6 күнгө ижара акысы 7.500 сом болгон. Уста акысы пайдубал жалпы 27 куб болгон, 1.800 сомдон 48.000 сом уста акысы болду. Ошентип бардык чыгымдарды кошкондо 138.380 сомго дал ушул сиздер көрүп турган пайдубал бүткөн. Өлчөмдөр боюнча айтып кетейин, дагы бир жолу кайталап. Үйдүн жалпы узун турасы 8ге 8,70, ашкананын узун турасы 8,30га 3,5, уктоо бөлмөсү 3,40га 4, жуунуучу бөлмө менен откана экөө биригип 3,40га 2,10. Коридор 3,40га 1,5. Дал ушул видеону үй курам деген тааныштарыңыздарга, дос туугандарыңызга жөнөтүп койсоңуздар болот. Балким аларга кереги тийип калышы мүмкүн. Каналга катталып, ой пикирлерди комментарийге калтырганды унутпаңыз.